Саламатсызбы? Саламатчылык. Кече эле соттон акталып чыктыңыздар. Соттон акталып чыгышыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Рахмат. 4 жылдан кийин кайра толук акталып, бир күндөн кийин кайра сага келгениме, сени көрүп атканыма кубанычтамын. Азимбек агай, бүгүн сиз менен Кемпир Абад соту Ташиевсиз бийликтин иш аракеттери жана 75 аксакалдын кайрылуусу учурдагы саясий кырдаал тууралуу кеп кылалы. Алгач Кемпир Абадчылардын акталышы боюнча талкуу кылсак, анткени бул кылмыш иши саясий өңүттө болгондуктан сиздердин күнөөңүздөр жок, камалып сотто канча жылдан бери сот иштери жүрүп келди. Мына өзүңүздөр билгендей, баарыбыз жалпы коомчулук билгендей акталып чыктыңыздар. Бул көрүнүштү чын эле Кыргызстанда адилеттүүлүк же акыйкаттуулук орноду деп ойлосок болобу? Кемпир Абадчылардын иши чыныгы саясий иш болгондуктан, Кемпир Абадка байланыштуу иш болгондуктан бул өзүнөн өзү саясат. Кемпир Абад боюнча биз пикирибизди гана айтып койдук. Конституция боюнча Кыргызстандын жарандары республикалык жана багы жергиликтүү же болбосо мамлекеттик деңгээлдеги маселелерге талкуулоого катышуу укугу бар. Мыйзамдарды дагы талкуулоого укугу бар. Биз ошол конституциялык укугубузду пайдаланып эле Кемпир Абад маселеси талкууланып жатканына байланыштуу өзүбүздө талкуулап коелу деп үн коштук. Болгону ушул эле. Эгерде Ташиев баштаган жетектеген комиссия Ташиевди Өзбекстанга бериш керек десе, биз жок, туура эмес, берилген туура эмес болот деген ушул эле. Алардын пикири мыйзамдуу болду дагы, биздин пикир мамлекетти күч менен басып алууга даярдык көрүшкөн, иш аракет деген деп кабыл алынып калды. Ошондуктан биздин 8 ай бою жабык тергөө жүрдү. 8 ай бою жабык тергөө болду. 1 жыл бою 1-май райондук сотунда жабык сот процесси өттү. 1,5 жыл бою шаардык Бишкек шаардык сотунда жабык сот процесстери өттү. Ошондуктан коомчулук бул биздин Кемпир Абадтын иши тергөөдө сотто кандай өткөнүн билбей калды да. Келген кеткенде болуп атат дегенде гана өсүртөн билип калды. Чынын айтайын, бул саясий иш болгондугуна байланыштуу процесстер да саясий өңүттө болду да. Укуктук, юридикалык жактан азыраак спор, көбүнчө саясий спорлор болуп атты. Ошол пикирибиз жөнүндө биздин пикирибиз үчүн эмче камалышыбыз керек. Алардын пикири эмче туура болуш керек деген нерселерди көбүрөөк айтылды. Иштин ичинде бир дагы күбө жок. Вообще күбө жок. Эми бийликти басып алыш үчүн алыс статьяда жазылат да, курал топтолуш керек, акча каражат топтолуш керек, элди уюштурушубуз керек, башка машина, аны муну листовка, алардын бири деле жок. Процесс ушундай бир кызыкчы болду да. Анан ушунчалык драмалык негизде өттү да. Эгерде эл көргөндө таң калмак, ушунчалык күрөш, кээ бирлерди насилкага салып көтөрүп алып келген күндөрү болуп атты. Кээ бир адвокаттарыбызды больницада яткан жерден жанагы бирде тагылган мээси менен, шлангасы менен сүйрөп келген убактары болду. Чоң адамдарды кээде давлениеси 180, сахары 19 болуп атса дагы врачтар болбойт процессте болсо сотко көтөрүп келген күндөрү болду. Эми муну баары артта калды. Бирок биз үчүн, биздин жакындар үчүн, биздин үй бүл үчүн, деги эле бизге санаалашкан кыргыз эли үчүн бул оор нерсе болду да. Ушу пикирин айтып койгондор эле соттолуп кете береби деп ушундай болду. Бирок соттун кече 2 инстанцияда, биринчи анан Бишкек шаардык сотто өткөн сот процессин ушу менен адилеттүүлүк же акыйкаттуулук орноп калды дегенди мен айта албайм. Антип айта албайм. Айтат элем, эгерде соттор дагы, тергөөчүлөр дагы конституциянын деңгээлинде, мыйзамдардын деңгээлинде иш жүргүзсө, мына ошондо биз акыйкаттуулук, адилеттүүлүк орнойт деп айта алабыз. Акыркы Бишкек шаардык сотунда мисалы 1 жыл 6 айга жакын процесс өттү. Жумасына 3 жолу болуп атты. 3 жолу. Келебиз ушу процесс болот. 2 соттук коллегиянын 2 состав алмашылды. Бирөө 6 ай карагандан кийин кетти да жаңы состав келди. Алар кайра баштан отуруп ушул метип кетти. Анан Ташиевдин кетиши менен Бишкек шаардык сотко кандайдыр бир УКМКнын кураторлугу жоголгону байкалды да. Акыркы күндөрү Ташиев кеткенден кийин
кураторлук жок экени байкалды. Мындай соттордагы мурда бизде тимеле мокочону тиктегендей мээримдүүлүк пайда тиктебей болду. калып, кадимки эле соттун катышуучусундай Кыргызстандын жарандарындай мамиле кылып, жумшак мамиле кылып калды. Мына ошондон билдик. Соттордун үстүндө калпак, УКМКнын калпагы, кураторлугу алынганы байкалды. Мүмкүн мына Бишкек шаардык сотунун 1-май райондук соттун актоо өкүмүн күчүнө калтырганга кандайдыр бир ушул УКМКдагы азыр өлкөбүздө болуп аткан өзгөрүүлөр дагы мүмкүн таасир этиши мүмкүн. Бирок бул толугу менен ушу акыйкаттык, адилеттүүлүк орноп кетти дегенден алыспын. Себеби сага окшогон эле жүздөгөн журналисттердин иши эми карала баштады. Эми жогорку соттон бузулуп атат. Мына ушулар аягына чейин чыгып кетсе, жанагы куугунтуктар, саясий куугунтуктар, ошондой эле ишкерлер, жанагы журналисттер, манасчылар, акындар, ушулардын иштери баардыгы оңдолуп, каралып, анан кийин иш жүрсө, анда айтсак болот эле, толугу менен болду. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө башталды, процесс башталды, каптын оозу жаңы эле ачылды да. Каптын оозу ачылып атат. Эми ошол каптын ичиндеги жана кара нерселердин баары көбүйлөбү, оңдоп каралабы, аны мезгил көрсөтөт. Азымбек Анаркулович, 9-февралда 75 аксакалдын кайрылуусу тууралуу сиз элге кайрылуу жасагансыз. 10-февралда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди кызматтан алды. Ошол жерде эл арасында ар кандай талкуу болуп жатат да. Бекназаров менен Садыр Жапаров кандайдыр бир келишим кылып алган окшойт же мүмкүн деген. Атайын көрө ошондой эл айткандай президентибиз менен келишип алып иш жүргүзсөм кыйла эле бул процесстер жакшы оң жагына кетмек, бирок андай эмес. Ташиевдин Кыргызстанда 70-80% мамлекеттик бийликти колунда кармап турганы бүгүн эле эмес да. 22-жылдан баштап эле ошондой экени элге билинип эле турган. Эл көрүп эле турду да. Мен аны ал түгүл ошол жабык өткөн сот процессинде эле айтып аттым. Башкалар деле айтып атты, Ташиев, сенин күчүң болгону мынагу мамлекеттик машинада күчүң. Сен ким элең деген ачуу сөздөр айтылып келди. Тилекке каршы коомчулук айткан жок. Тилекке каршы президент досуна ишендиби, айтор бийлигинин тегинен көбүн Ташиевке берип келгени бул жашыра турган нерсе эмес. Аны бүгүн президент өзү деле айтып атат, парламентте деле айтып атат, коомчулук деле айтып атат. Бирок Ташиевдин пастыгы ошол досунун ишенимин сатып кетти да. Ошол досунун ишениминен ашача канаттык менен пайдаланып, керек болсо досун таптакыр мөөнөтүнөн бирди алып түшө дегенге чейин кетип атат да. Мен мисалы тажрыйбалуу саясатчы катары ошону көрүп турдум, билип турдум. Жана 75 деген аксакал бир кафелерге отуруп алып кол коюшуп, ой генерал жакка өткүлө, минткиле, тигинткиле деп. Жерлерде кадимкидей эле иштер жүрүп атты. Эл аралап жүргөн адамдар болуп атты. Ташиев өзүнүн өзү болсо өзүнө тиешеси жок социалдык маселелерге чейин, байсалып тейлеген участокко чейин кирип, мектеп, сектеп, детсад, больницаларга чейин кийлигише баштады. Сот, милицияларды ордунан тургузуп алып, кадимкидей эле тескей баштады. Бул деген уже ал эми айрым жанагы айланасында жүргөн Ташиевдин көлөкөсүнө айланып калган саясий сойко кошоматчылар болсо, аны аталык деп этегине жалына баштабады. Аталык деп. Чоң жыйындарда аталык, сен аталыксың ата баштады. Бул деген сөз эмне? Бул деген сөз уже Кыргызстанда чоң бир нерсени күч менен бийликти, президенттин бийлигин тартып алам дегенге кетип атат да. Мен ошону байкап тургандан кийин баягы адатымча унчукпай коюуга укугум жок деген адатымча ошол принцибим салдымдагы интервью бергенге обращение кылган укугум жок болсо да бир кайрылып коеюнчу деп чыдабай кайрылып койдум. Эртеси күнү анан саппадение болуп калганбы, президент да указ чыгып аны бошотуп койду кызматтан. Менин оюмча президент давно чыдамы бүтүп калган. Дальше эч нерсе кыла албай калган. 75 киши бардыгы мурдагы премьер-министрлер, министрлер, чоң аттуу, баштуу кишилер кол коюп, анан кийин аны жогорку кеңешке берсе, жогорку кеңештин төрагасы аны кайтарып берип, эч кандай досрочный выбор болгонго эч кандай закон жол бербейт, конституцияда жол бербейт. Президенттик шайлоо
27 январдын акыркы айына дайындалып калган мыйзам түрүндө деп кайтарып бергендин ордуна ал еще комитетке барып атат, муну карагыла деп. Жана Зулушев баштаган чоң комитетке. Анысы болсо ошо караган ятат. Бул деген сесемне, бул дворцовый переворотко даярдык да. Мен ошондой деп түшүнөм. Мисалы бизге деле ошондой статья койду. Биз круглый стол өткөрүп, 27 адам кемпирабад берген туурабы, туура эмеспи ушуну сүйлөп атабыз. Биз президентти досрочный мурда шайлоого апаралы, анан досрочный шайлоо өткөрөлү деген жокпуз да. Мына ошол Ташиев, мына ошолорду камаш керек болчу биздин ордубузга. Мына ушулар мөөнөттөн мурда шайлоо өткөрөбүз деп даярдык көрүп атат деп. Ошолорду камаса жарашмак. А эмне үчүн Ташиевди президент кызматтан алды, ал кол койгон жок да, 70 менен ичинде жок да деген суроо туулушуп калышы мүмкүн да. Мен биринчи жолу ачык айтып атам. Ташиев ошого жол бербеш керек. Аны кызматы ошол. Спецслужба, УКМК деген ошолордун алдын алат. Анын тыңшаар жана мамыттары бар. Ошолорду аңдап журналисттерди, эркин акын жазуучуларды аңдагандан көрө ошондойлорду аңдыш керек болчу. Ал ишенилген жок да. Ал аткарылган жок. Ошон үчүн президент аны бошотту. Ушундайга чейин жол берди деп туруп бошотту. Президент ошол бошотконун мен туп-туура өз убагында чыгарылган указ деп бааладым. Азыр да айта алам, туура. Эгер андай болбогондо Ташиев 20 канчанчы эле? 20-жылы Сооронбайга кирип туруп 21 арыз жаздырып алып кеткенде эле ким билет, президентибизге арыз жаздырат беле, же болбосо башка өзүнүн жанагы силовой структураны көтөрүп чыгат беле, ким билет, Кудай билет аны. Президент ошого жол берген жок. Бүгүн деле Ташиевдин унча калбай, үнү чыгара албай отурганы өзүнүн күнөөсүн мойнуна алган да. Кандай күнөөсү? Мен да айтып коеюн. Ал УКМКнын төрагасы, силовой структуранын куратору катары буга жол бербеш керек эле, 75 киши кол коюп аткан. Алар бир күндө кол койгон жок да. Бир нече күндөн чалышып, этип, жыйналышып кол коюп атат. Каякты карап жүрөт УКМК. Мына ошол күнөөсү үчүн. Ал эми 75-тин ичинде барбы, жокпу, анын башында отурду, аны тергөө, азыр жүрүп атат, тергөө аныктайт. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, 5 жылдан бери Камчек Ташиев менен Садыр Жапаров мамлекетти өкөлүп башкарып келди. Алардын ортосунда мамиле бузулгандан кийин Ташиевдин мыйзамсыз иш-аракеттери коомчулукка ачык чыгып атат да. Ушул Ташиевдин мыйзамсыз аракеттерин президент Садыр Жапаров убагында билгенби же билсе дагы аргасынан унчукпай келгенби? Бул суроого жооп берерден мурда ушул Садыр Жапаров жаңы бийликке келгендеги тарыхый мезгилди анализдешибиз керек. Анан кийин ушул эки дос, кантип эки дос бийлик орноп калды? Муну анализдешибиз керек. Эмне үчүн эки дос бийлик орноду? Андан кийин Ташиевдин эмне үчүн Кыргызстанда мамлекеттик бийликтин 70%-ин баары эле мындай. Мен ойлойм, узурпация кылып алды да. Буга эмне үчүн мындай болуп калды? 5 жылдан бери ушундай болуп келди. Ушуларды терең анализдешибиз керек да. Мына Кыргызстан мусулмандар ушул ыйык Куранда мындай деген сөз бар. Бир 50ден ашык аятта, Курандын аятында. Ой жүгүртпейсиңерби? Ой, мусулмандар, ой жүгүртпейсиңерби деп кайра баз айтат да. Биз ушул маселелерге терең ой жүгүртүшүбүз керек да. Анан бир нерсени айтышыбыз керек. Менин оюм, эмне үчүн Садыр Жапаров кош бийликти орнотду Кыргызстанда? Эмне үчүн досуна ушунчалык ишеним көрсөттү? Же болбосо эмне үчүн Ташиев өзү боло албай, жаңыда түрмөдөн чыккан Садыр Жапаровду премьер ана президентке түрттү. Өзү болбосо реалдуу болот эле да. Эмне үчүн барган жок? Эмне үчүн? Менин оюмча мындай. Ал убакта кырдаал өтө оор эле. Атамбаевдин күчү бар эле, Атамбаевдин айланасында Бабанов, Сариев, Бариев деген бир топ күчтөр айланып жүргөн да багы 6-5 октябрь 20-жылда окуядан кийин, шайлоодон кийин. Менин оюмча Ташиев өзү отургандан чоочуду, ишенич жок. Биз отура алабызбы, отура албайбызбы деп ошодон өзү чоочуду дагы. Андан кери түрмөдө яткан досум деп келейин да ошону метип, өзү анан
муну ушу досумду мен айтып атам колдогула десе деген вариантты ушу туура көргөн болуш керек да. Өзү смелый отургандан ал корккон. Бирдесе болуп кетет деп. А Садырдап келгени Садыр 4 жылдан бери түрмөдө отурат. Ага чейин 4 жыл качып жүрдү. 8 жылдан бери ал мындайча айтканда болгунда, кургунтукта түрмөдө отурду да. Элде Садырга болгон аял сезим бар эле. Ошол үчүн Садыр Ташиевке караганда Садырда более бери эл мындай ушул кырдаалды эске алган болуш. Колдоп. Экинчи менин оюм Садырды мына сени мен түрмөдөн алып чыктым, мына мен сени койдум деп туруп анан бийликти досунун ушунчалык ишенимине кирип туруп анан кийин өзүм бийлей берем деген да. Өзүм бийлейм, бийликти өзүм жүргүзөм деген. Иш жүзүндө ошону аткарды. Үчүнчүсү Садырдын кетирген катасы, мен ойлойм ката деп айтсам болот, күнөө деп айта албайм. Но кетирген катасы досуна ушунчалык ишенип, толук ишеним артып алган да. Эч убакта бул адилет, акыреттик доспуз, биз ажыратпайбыз десе, бул чындап ишенди дагы, биротоло ишенип алды. Бийликти каалашынча берди. Ал мейли пограничный службаны ал, мына бүт сүйлөбөйсүр бардыгын метип бер, кум төрөгө чейин кире бер деп туруп бардык бийликти берди, досуна чексиз ишенди. Ал ойлоду, эми ушу өзүнө чейин чап салат деген түшүнө да кирбеген болуш керек. Ана бул таза иштейт го деген ишеним болду. Бирок Ташиеванын ишенимин акырында сатып кетти да. Ал көзү жетти. Акыры чыдабагандан кийин анан ушуга барды. Ну, ал деле билип жүргөн болуш керек деп ойлойм. Сезип жүрдү. Бирок досум токтолор, досум оңолор деп. Мүмкүн өз ара экөө бир чара согушуп, катуу баягы досторчо сүйлөшүп, разборка кылып аткандыр, аны билбейбиз да биз. Бирок мунун катасы ошол досуна чексиз ишенүүдө болду. Эмне үчүн чексиз ишенүүгө барды? Анткени ошол кырдаал, жана айтпадым, ошол мезгилди да биз анализдеп эске алып жүрүшү керек. Садыр Жапаров 4 жыл качып жүрдү чет өлкөдө, Польшада, Россияда. Анан келип 4 жыл отурду. Бала чакадан, атасынан айрылды, жаман окуяларга туш келди, абдан оор турмуштарды өткөрдү. Анан чыга калып эле анан сен мамлекет башына келет деген маселеде түрмөдө 4 жыл отурган адам коомдо мамлекетте эмне болуп атканын жакшы разбор кыла албайт. Просто физически дагы мындай меме дагы дароо келип мамлекеттик машинени айдап кете албайт да. Ошон үчүн дагы камчык ишенди. Анткени камчы шайлоого ишенип, бир топ партиясы менен жүрдү да, жан жөкөрлөр менен жүрдү. А тиги тиякта түрмөдө отурду. Бул адамзаттын тарыхында түрмөдөн чыга келип эле мамлекет башчысы болгон тарыхта биринчи адам бул Жапаров. Эч ким мындай болгон эмес. Мандела түрмөдөн чыккандан кийин бир 2 жылдан кийин Южный Африканын президенти болгон. А биздин президент чыга калып эле болду да. Мына ушул жагдай, ушул кырдаалдагы кой ушу досум ишенейин, ушуга берейин деп анан бир 2 жыл өтүп кетти да, адаптация болгуча дегендей. Анткени мамлекет башы деген чоң иш да, ички маселелер, тышкы маселелер. Ошондуктан булар эки дос анан эмне кылды? Бөлдү бийликти. Эки дос бөлдү. Кыргызстанда кош бийлик орноду. Садыр менин оюмча экономикалык блокту алды. Инвестиция тартууну, экономикалык маселелерди, анан кийин мына жүрүп аткан курулуш и сырткы, тышкы саясатты колго алды. Калган ички маселени, чек ара болобу, башкалар бардыгын досум сен ал деген болуш керек. Же Ташиев айткан биягы мага кой, мен өзүм тейлейм бардыгын деп. Мына ошол кырдаалдагы булар өлкөдө кош бийлик орнотууга жакшы шарт болуп калган да. Ошондуктан бизде баягы илгерки Акаевден баштап эле келаткан үй бүлөлүк башкаруунун эки дос формасындагы башкаруу бийлик орноду. Садыр ошол 10-чу Ташиевди кызматтан алганда бир эле досун УКМКнын төраганын кызматтан алган жок.
ошол 5 жылдан бери орноп калган кош бийликти талкалады. Өзү талкалады. Аны оппозиция талкала деген жок. Саясий партиялар талкала деген жок. Же болбосо парламент ушуну талкала кетир деген жок. Өзү конституциялыктыкка келем деп досунан чексиз бийликти өзү кызматтан алды да өзү бийликти колдоду. Бул биринчи тарыхый чоң окуя. Ошону менен ал ошол жана мен айткан Кыргызстандагы үй бүлөлүк кландык башкаруунун эки дос формасын да жок кылды. Бүгүн жок ал. Азыр Ташиевдин ордуна дагы бир 3-чү, 4-чү катарда турган достору өлүп жанталашып аткан болуш керек. Садырдын менеси болуп алайын, экинчи боло калайын деп камчынын ордуна аракет кылып аткандар бар, байкалып турат. Муну Садыр ага жол бербеш керек. Эгер жол бере турган болсо, анда эле болсо Садыр өзү тарыхта башкача калат. А наоборот Ташиев айтат, деп мен бунун ишин баарын мен кылып аткам дегендей жагдай болот. Мен ойлойм, президент ушундай хан досу, акреттик досуна карабай ушуга баргандан кийин ал чоң терең алыс карап иш кылып атат. Мен ойлойм, ага жол бербейт деп. Азимбек Анаркулович, эки достун достугунун таш талканы чыккандан кийин коомчулук арасында саясатта достук жок турбайбы, достор дос эмес турбайбы деген талкуу жаратылды да. Ким кимди сатып кетти? Эми мындай да, бул көчөдөгү элдер айтып берет да, саясатты жакшы түшүнбөгөн. Саясий көз караш менен айтып көрүңүзчү анда. Саясатты жакшы түшүнбөгөн адамдар айтат. Мамлекеттик бийлик, аны башкарууну жакшы билбеген адамдар айтат. Анан конституция мыйзамдарды жакшы билбеген айтат. Анан кыргыздын каада салдын наркын билбеген адамдар айтат. А чындыгында саясатта эч убакта дос болбойт. Адамзаттын тарыхында никогда саясатта дос болгон. Саясатта кызыкчылык болот. Кызыкчылыкка жеткенге чейин күрөшөт, бир болушат. Кызыкчылыгы топ келбей калганда ажырашат. Мына эки достукка кызыкчылык топ келбей калды. Ташиев эртерээк эле президент болуп алайын деди. Да бир жыл күтүп жүрөмбү деди. А тиги жок, медали мөөнөтүм бар. Мен эмнеге деп мына кызыкчылык болду. Экинчиден, эч убакта бийликте кош бийлик болбойт. Кыргызстандын шору 35 жылдан бери ошол кош бийлик, үй бүлөлүк формасында кош бийлик жүрүп келатканда, мына азыр дагы ошол эки дос формасындагы кош бийликти 5 жыл жашап келди. 5 жыл кош бийликте жашап келдик биз. Кош бийликте жашап келдик. Мына азыр ошол кош бийлик жок болду. Ошон үчүн элдер айтып атканы туура, ким кимди сатып кетти деген жок. Мыйзамдуулук ордуна келди. Президент өзүнүн досуна ишенип берип койгон мээлерин кайтарып алды, койду. А досуна ашкара берген бийликтерди кесип туруп берди дагы, ар ким өзүңдүн ишиңди кыл деп азыр бардыгын айтып атат. Ар ким өзүңдүн ишиң кыл. Менин досум жок. Мурдагыдай ага баш ийгениңерди токтоткула деп. Мына парламентке барганда айтпадыбы, ачык сөз айтпадыбы. Бир досуман айрылсам, 7 миллион досум бар дедиби? Ошентип айтты? 7 миллион. Мына ушул сөздүн өтүлүнө жетиш керек. Бийликте турасың, эл сага мандат берди беле, өзүң башкар. Аялыңа, иниңе, досуңа жана башка деген ал болбойт. Акыры ушу менен кетет. Любой бийлик, любой император, империя болсун, бийликти эң ошол айланасында жүргөн жакындары талкалап келген. Не оппозиция, не душман, эмне жакындары талкалайт. Түйдө ошо жакындары жетет. Мына азыр Садыр мына биринчи жолу 35 жылдыкта, мисалы Акаевда, Бакиевда, Атамбаевдагы, Сооронбайда өзүнүн үй бүлөлүк башкарууну сындыра алган эмес. Ошонун курмандыгы болушту бардыгы. Жаманаты да ошодон болду. А бул өзү бийликте турганда өзү сындыра алды. Биринчи президент өзүнүн ошол жанагы үй бүлөлүк башкаруудагы эки дос түрүндөгү кош бийликти сындыра алды. Бул да тарыхый нерсе. Болуп өткөн окуялардан кийин Ташиевдин баласын, бир тууган инисин Ички иштер министрлиги тергөөгө улам чакырып атат. Инилерин, баласын кайра тергөөгө чакырылып атканын кандайдыр бир какыс кукус десек болобу, же мыйзам чегинде көрүнүшпү, же болбосо бул көрүнүштү саясий өңүт катары кабыл алсак болобу? Эми силер азыркы бийликтин дагы бир Садырды досум дейби, дагы бир 3-чү деп эмес кол, 5-6-чы 6-чымын 5-чимин деп жүргөн дагы бир Эргул бар, Байсалов деген.
Биз кемпир ачылар акталганда ошентип айтпадыбыз. Кемпир ачыларды кичине тарбиялап койдук деп. Сен ошондой деп атасың го, бул эми Ташиевдин бала чакасын, инилерин кичине тарбиялап атат го, Байсаловдор деп аткандай болуп атасың да. Жок. Коомчулукта деле ошондой сөз жүрүп атат. Жок. Мен оюмча бул өтө терең. Буга бир эле тергөөчүлөр укуктук эле баа эмес, саясий укукта баа берилгени туура болот. Мен ушу 35 жылда бери историяда бардык тарыхый окуяларда парламенттик комиссиялар түзүлгөн, ошол окуяны тарыхка калтырып коелу деп. Мамлекеттик комиссиялар түзүлгөн. Акаевдин кетишинде да, Бакиевдин кетишинде дагы, Иин окуясында да, Апрель окуясында дагы, Ак Суу окуясында дагы, Мартов бардыгында мамлекеттик и парламенттик көз карандысыз комиссиялар түзүлүп, анан ошол өлкөдөгү ушундай окуяларга терең баа берген да, тарых, историяда калыш үчүн. Мен оюмча, ушул 5 жылдын ичинде, мисалы, Баткен окуясында Тажикстандын Кыргызстанга жасаган агрессиясында жүздөй адам өлүп, канчалаган объекттер талкаланса дагы парламентте комиссия түзгөн жок, мамлекеттик комиссиялар түзүлгөн жок. Ошол үчүн азыр биз Баткен окуясы эмне болгон, эмне дегенди элибиз жакшы түшүнө бербейт. Анткени комиссия иш жүргүзгөн жок да. Генеральный прокурор Зулушев кокуй иш козгодум деген, анын жыйынтыгын эч ким деле билбейт. Эмне болуп? Эми үчүн Кыргызстанды танка менен басып келди Тажикстан, эч ким билбейт. Мына бул окуяда дагы, азыр бул окуяда дагы милициянын тергөөчүлөрү барып эле аны сурап 2 саат сурап, 3 саат сурап анан кое берип атканы, буну менен бул азыркы жагдайды точко кое албайбыз. Менин жеке пикиримде президент Садыр Нуркожоевич азыр ушул коомдук ишмерлерден, депутаттардан, башкалардан кошуп туруп мамлекеттик комиссия түзүп, ушул УКМКнын 5 жылдык ишине калыс, көз карандысыз бир жыйынтык чыгаргыла деп койсо, ушул более калыстык болот эле. Көз карандысыз нерселерден. Анткени Ташиевдин азыр 5 жыл ичинде курган жанагы финансалык пирамидасы, баласынын байлыгы, инисинин байлыгы, эми инисин деле баласын деле билем, мен Ташиевке адвокат болуп жүргөндө, булардын байлыгын да билем канча экенин. Анан бирок бүгүнкү мен угуп аткан, мен окуп аткан нерселерди көрсөм, мен деле төө чачым тик туруп атам. Бир эле тергөөгө ишенип, тергөө менен бүтүрүп калбай, анткени тергөө кандай бүтөрүн деле билебиз да. Тергөө башкача бүтүп калышты мүмкүн. Мисалы Ташиевди 2 саат сурак кылды дегенде, тергөө башкармасынын башчылыгы эшикке чейин узатып машинесин салып анан кирип атат. Көрсөт да ошону. Соцсетте жүрөт. Анан ошол тергөө башкармасы ошентип узатып аткандан кийин ким тергөөгө ишенет азыр? Коомдо соцсетте болуп аткан жанагы жүздөгөн, миң дегенде дебесем да, жүздөгөн үй бүлөнүн көз жашы, куугунтукталган бизнесинен, ишканаларынан айрылган ишкерлер, мисалы жанагы Аю деген бар, мисалы да мен билгенде, Ташев деген бар, Абдыкеримов деген бар, ондогон кичинекей жерлеринен жөн эле ушуну өткөрүп бересиң деп чакырып алып туруп эле алып койгондорду мен түрмөдө жазып өзүм көрдүм. Мен менен анча мынчалар жатат, 3-4 күндө кол коюп берипсем чыгарбайт экен деп кол коюп берип кеткендерди канча берем. Паланчага показания бер деп атат, берип койбосом болбойт экен деп канчалар кетти. Мынча акча сурап атат, бербесем болбойт экен деп канчалар берип кетти. Булардын артында эмне деген нерселер бар? Ачыктан ачык эле мына президентибиз айтпадыбы, ОПГ менен күрөшөм деп УКМКны өзү ОПГ кылып коюп бер деди. Өлкө башынын сөзү. Бул оюн эмес. Бир калыс нерсени ушул жерде айтып кетейин. Давайте ошол биздин ОПГ, Камчы Көлбаевдин ОПГсы менен УКМКнын ОПГсын ушу 5 жылда кимизи көп Кыргызстанга залал алып келди, зыян алып келди. Кимизинен көп элибиз адамдар кордук көрдү, ишкерлер кордук көрдү, бизнесмендер деп туруп Марат меме жарыялайчы бир. Кимизинен аз көп түшөр экен. Мен ишенем 100ге 10 болот. 10 Көлбаевдин үстүнө жаса, 100 УКМКнын үстүнө жасат. Биздин мамлекет өзү ОПГ болуп калды да, уюшкан кылмыштуу топ болуп калды. УКМК. Аны эми тергөө аныктап чыгып атпайбы азыр. Даже Көлбаевдин машинелери алардын үйүнөн чыгып атат. Эми канчалаган ишкерлердин көз жашы. Көп ишкерлер азыр үнүн чыгара албай отурат. Канчалаган өзүңө окшогон жаш журналисттер, ырчылар, манасчылар кандай кордуктарды көрдү. Күйөөсү, үйөөсү, бала чакасы,
аялы бар оптом кирип чыгып атпайбы, азыр да жатышпайбы. Анан ушуну жөн эле анан тергөө менен бүтүрүп коебуз, анан кийин анан мына Ташиевдин баласын иш козгоп койдук, анан инисин анан депутаттан кетти деген менен бул бүтүп турган нерсе эмес. Мен да айтып коеюн, каптын оозу эми ачылды. Азыр муногу 27-жыл президент үчүн да, кыргыздар үчүн да, Кыргызстандын эл үчүн, мамлекет үчүн да тазалануу жылы болуш керек. Тазалануу. Мамлекет өз элде рекет болбош керек. Мамлекет өз элин мынтип кыйнабаш керек. Өзүнүн ишкерлерин өзү лидерлик кылып байлыгын тартып албаш керек. Казынаны жогорку кеңеш бөлөт. Мамлекеттик казынаны. Жогорку кеңешке жетпеген байлык, мүлк ал мамлекетке алынды деп эсептелинген. Ошондуктан мен ойлойм, эгерде Ташиевдердин жанагы инелеринин, балдарынын ушундай байлыктары мыйзамсыз болсо, комиссияда аныктап чыгыш керек. Анан кийин ошол мамлекеттик деңгээлде. Мына аталыгыбыз деле аталыгыбыз деп 80дей депутатты Ташиев өткөргөн, аны жашыргандерине. 80дейи Ташиев жетелеп алып келген ушулар. Кана бирөөдөн чыгара алган жок го. Ушулар эми комиссия түзөбү, комиссия түзбөйт булар. Аталыгынан коркот дел, аталыгы торпогунда сүзүп койгондо булар. Ошондуктан мен ойлойм, мынтип сырак кылып кое берген менен туура эмес. Бул биринчиден. Аягына чейин чек коюлуш керек. А жок, мыйзамдуу болсо, эч ким ага тийгенге укугу жок. Мунун баарын бир эле тергөөчүлөр эмес, мен да айтып коем. Мамлекеттик же парламенттик комиссия, же болбосо коомдук көз карандысыз комиссияларда иштеп точка коюш керек. Ошондо акыйкаттуулук, коомдук акыйкаттуулук ошондо ордойт. Бүдөмүктөр баары жок болот. Азыр мен деле ошондой ойдом, мага деле айтышып атат. Эки достор сәл убактын өтүп эле ажырашып туруп эле, анан көптөрдөгү мындай талтайып турат али деп. Көбү талтайып турат али. Дали бир буттары али Ташиев тарапта, бир буту Садыр тарапта болуп, бүтүп талтайышып турушат Кыргыздын багы. Мен айтып турган ПКСчы, саясий сойкун мошенниктер, алар билет али. Аны Пакеев керек, бир жакка бутуусун тартып албайлы деп мынтип турушат азыр. Мына ошолордо талтайбаш керек. Президент чечкиндүү кетти, президентке жардам берүү иретинде парламенттик комиссия түзүп точка коюш керек. Убагында биздин үстүбүздөн түзүшкөн, ар бир ячейкадан чыккан акчаларды бир эмес 3 жолу комиссия, 3 жолу генералдыйга берип изилдешкен. Ар бир алынган объектини өздөрү бөлгөн. А эми үчүн Ташиевдин алган нерселерин парламент албайт. Мен алууга элекмин, 5 жылдын ичинде кайсы объектини жогорку кеңеш бөлдү, мамлекет калды. Кайсы акчаны бөлдү, мен көрө элекмин. Значит, бул өткөн жок али. Өткөрүлө элек мамлекетке. Ташиев өзү мактанды эле. Көлбаевден 75 буран ирүүнү машиналери бар экен, алдым мамлекетке. 800ден ашык объект, жерлер, участоктор алдык мамлекетке. Алса бөлбөйбү жогорку кеңеш. Президент да айтпады өткөндө, 1 жылдан кийин досум мага рахмат айтат, туура бошоткон экенсиң деп. Ошол бошоткон менен анан 1 жылдан кийин экөө бири-бирине рахмат айтып ыраазы болуп кала береби? Жок. Мен ойлойм, кеп байлыкты эмес, бирөөдүн баягы буйугунду эмес. Мына Абдыкерим Лондондо ятып, ооруп калгандан бери ыйлап айтып атпайбы? Ошондой ооруган канча үй бүлө бар? Айрыкча жанагы жөн эле өз эркин айтып койгон байкуштун аялы биякта камалып, сыртта темирип, тиягында жүрбөйбү үй бүлө талкаланып. Мына ушулар жөн эле минтип эле анан деп эле бүтүп кала турган нерсе жок. Биз кыргыздар оңололу десек, биз Кыргызстан дүйнө жүзүнө шерменде болбойлу десек, анда биз парламенттик да мамлекеттик комиссиядагы параллельно иштеп, кыргыздар азамат мынакей коомдук изилдөөлөр жүргүзүп алып чыкты деп туруп точка коюшубуз керек. Чогуу. Ошондо президентке жардам берген болобуз. Ошондо Ташиев менен иниме да жардам берген болобуз. Ташиев да ошондо актанган болот. А болбосо каалаган жерге барып эле машинанын күлүчүн берип, каалаган жерге квартиранын күлүчүн берип, өзү деле, баласы деле, иниси деле ошентип калбады эле. Ошондо алып аткан кишилер муну каяктан таап атасыз деген суроону бербейт да. Албатты да. Жанагы 75 чалдар сүрөткө түшүп алып туруп, чоң-чоң мындай конверттерди алып атат. Өздөрү мойнуна алды, конверттерди алганбыз, акчасын алганбыз деп. Мен угушумча чоңураак аксакалга чоңураак акча бериптир, кичирегине кичирээк акча бериптир. Еще буягында интересный болбу деп. Ошол алып аткан аксакалдар, бул акчаны биз эмнеге алып атабыз?
дебейби? Күч структурасын башыны Ташиевден эмнеге алып атабыздар? Эгер биз ветерандарга, аксакалдарга жардам катары берсе, бут бай салып берсин социалдык маселелер боюнча. Бюджеттен берсин. УКМКнын төрагасы антип жардам бере албайт да. Бул күч структурасынын эмеси. Мүмкүн эмес. Бул дагы бир кылмыш. Керек болсо не только бирөөдүн мүлкүн алып койгонго мактана баштады. Бирөөдү атып салганына да мактана баштабады. Мен пришлось мне ликвидировать деп команда бердим. Конституцияда адамдын өмүрүн алуу, жанын алуу тыюу салынган. Кара болобу, адам өлтүргөн болобу, ууру болобу бардыгы тергөө менен келип сот аркылуу жасаланыш керек. Пожизненный сотталабы бүгүн атуу жок да. Аттырып сал өзүм билем аттырып салам деген жок да. А ертең дәуір ушуга окшогон келсе подряд аттырып кирсем эмне кылат? Бизге окшогон кемпир-абачылардын бәрин аттырып салсам эмне кылат эле? А канчалар түрмөдө өлдү? Мен билгенде 7-8 киши өлдү түрмөдө. Кыйноо азаптан өлдү. Ошон үчүн мен дагы айтып коеюн. Муногу менен эле ойноп 2 саат, 3 саат бойдо анан кое берүү деген болбойт. Экинчиден, президентибиз эмне кылыш керек? Президентибиз туура кылып атат. Камчы Ташиевди кайтартып, үй бүлөсүн да кайтартып. Бул кайтаруу менен иш бүтпөйт. Менин оюмча айыбын угузуп туруп, домашний арест кылып туруп, резиденция ичинде кайтартыш керек. Ошондо өмүрүнө коркунуч келтирилбейт. А муну барады, көчөдө кайтартып 2-3 кишини мынтип артынан ээрчитип койгондо жана көлбөй атылгандай эле атылып калышы мүмкүн. Душманы көп. Кулуп айтып аткан душманы абдан көп. Ал өзү сураныш керек. Азыр Ташиевдердин дагы окружениясы, жээндери, өздөрү тиги ар кимдин менчигин алып, башкасын алып, шорун катканы көп да. Акыйкат таба албай калса, ушинтип булар сурак кылмыш болуп мынтип кете берсе, Ташиев самосуд кылгандай булар да самосуд көтөт. Азыр эми Садыр Жапаров кишенин акыйкаттык болот экен, буларга да закон болот экен, кылгандарына жооп берсин деп үмүт кылып отурат да. А үмүтү аткарылбай калгандан кийин так ошо Ташиев өзү жол көрсөтүп кеткендей самосудка барса эмне болот? Ага жол бербешибиз керек. Эки достун жеке таарынычы өлкөгө, бийликке же болбосо келечекке кандайдыр бир өзгөрүүнү алып келиши мүмкүнбү? Өзгөрүүгө келди да. Мына экөөбүз сүйлөшүп отурбайбызбы? Эгерде Ташиевди кызматтан бошотпосо бүгүн экөөбүз бийикке отура албайт элек да. Мына анча-мынча журналисттердин иштери кайра кайтарылып атат. Бу да өзгөрүүнүн башталышы, бирок башталышы. Бул токтоп калбаш керек. Мамлекеттик институттардын бардыгын реформалаш керек. Айрыкча парламент өзүнүн ишин кылыш керек. Блогерлик нотариалдык деңгээлден өйдө көтөрүлүш керек. Парламентти карасаң эле ушу эки депутат бири-бирине кайшы айткан суроо берген, айтты соцсетке коюлуп, мактанган ошол. Андан өйдө көтөрүп парламент өлкөдө элдин атынан сүйлөй турган экинчи орган катары иш кылыш керек. Аны кыла албайбы? Парламентти коргулбай кетиш керек, тараш керек булар. Бүгүнкү парламенттен эч кандай эме жок, пайда жок да. Мен экеле депутатты билем бул жерде. Депутат дегенге татып, Сурабалдиев менен жанагы Бекешевди билем. Жок дегенде жаңы келген депутаттар ошолордон үйрөнүш керек да, үлгү алыш керек да. Өзү билбесе ошолордон үлгү алыш керек. Ну, Генеральный прокуратура. Эгер башкы прокуратура өлкөдө мыйзамдуулукту көзөмөлдөп, тергөө органдарынын тергөөнүн мыйзамдуулугун көзөмөлдөгөндө ушуга окшогон нерсе болбойт эле. Жүздөгөн адам камалбайт эле. Эгерде прокуратура өз ишин кылганда. Ташиевдин алдында жатып калды да булар. Плинтуске атып калды да Зулушевдин убагында. Ташиевди алар көзөмөлдөш керек да. Не президент, УКМКны керек болсо генеральный прокуратура көзөмөлдөш керек. Мен генеральный прокурор болгон кишимин. Менин убагымда УКМКнын төрагасы, Таштамир Сыдыков Айтбаев деген СКда секретарь болуп жүргөн абдан такшалган мыкты киши болчу. Аны карабай мен закон боюнча айтып, укук коргоо органга координацияны генеральный прокурор кылат экен, келиңиз десе, министр МВД булар барып, ошол жерде отуруп, мыйзамдуулуктарына биз балдарды жиберип оңдотчубуз. Ар бир козгогон ишин текшерип турчубуз. Азыр прокуратура жок да. Почти жок да. Прокурор деген жок. Мына кемпир-абад ишинде биз даже бир тергөөчүгө
ишенбөөчүлүк отвод келтирип генералдыйга жиберсе кайра ошол Жапековдун өстүнө жиберип атпайбы? Жапеков бизге айтып атпайбы? Алар чечпей кайра мага жиберип атпайбы? Бизге алып келип күлүп атпайбы? Мына ошол прокурорлор отурат азыр. Эгер прокурор күчтүү болгондо президенттин оң колу болмок. Мыйзамдуулук орномок. Мыйзамдар так колдонулмак. Мыйзам алдында баары тегиз жашамак болмок. Мындай УКМК кутурганчылык болмок эмес. Андан башка сот органдары мына. Сот органдары УКМК кама десе камап, соттоса соттоп отурду. Мына соттордогу кичине көз карандысыз мамлекеттик бир бийлик бутак экенин көрсөтүш керек. Ал эми МВДны айтпай эле коюп, бир эми чок-чоңдоп алышып, Ташиевди өзүнүн сурак кылып, бала чакаларынан бери чок-чоңдоп болуп сурак кылышып атат. Аман эле болсун. Мен жаткан убакта бир жолу ушул канча дайым мен менен милициянын сотрудниктери жатат да, биз красныйбыз да, мага красный деп милициянын сотрудниктерин алып келет. Ошондо сурадым да, азыр канча милициянын сотрудниги СИЗОдо жазат десем, где-то 100 деди. 2 жыл жаттым, 2 жылдын ичинде регулярный күнүнө 100 милициянын сотрудниги СИЗОдо жатты. Бул деген эмне? Илгери бир участковый нарушение кылып берсе, министрин айдап чыкмак партия. Бул жерде карап туруп министрди бошотчу. Сенин милицияң ушундай нарушение. 100 деп жатышты. Бардыгын эле УКМК камады. УКМК камап эле апарып эле тыгып эле атты. То есть УКМК МВДга күчүн көрсөтүп атты да. Биз мында кыйынбыз, сен кыңк этпейсиң дегендей кылып атты. Иш колгоп туруп берет, мен тергейсиң деп. Тергейт. Биздин ишти эле булар колгоп УКМКга берип койгон, тергейсиң деп. Эми МВДга берип койгон. Ушундай нерсе болбош керек. Ар бир министрлик, ар бир мамлекеттик орган өзүнүн конституциядагы ыйгарым укугун так аткарып, кимге отчеттуу экенин ошону так аткарса, бизде бардыгы жакшы болмок. Адилеттүүлүк да болмок, президенттин иштегенде да жакшы болмок, элибизге да жакшы болмок. Тилекке каршы андай болбой атпайбы? Президенттин эң жакынымын дегендер башкарат. Айланасындагылар башкарат. Азыр деле жүрөт. Мына 3-чүмүн, 4-чүмүн дегендер да али кылып атат. Ачыктан ачык мен 3-чүмүн дегендер жүрөт президенттин айланасында. Президент акырын ошолордон арылыш керек. Не только Ташиев. Аны Ташиевдин ордуна абдан конкурент болуп атат дейт, экинчи болобуз деп дейт. Анткени спикер Ичокто экинчи боло албайт. Жөндөм андай эмес. Өкмөт башчы тоже боло албайт. Ушул мурда 3-чү болгон, 2-чи болом деп, жол болсо мурда 6-7 жүргөн, 2-чи болом деп ушундай аракеттерди кылат. Президент ошолор жазалаш керек биринчи. Мурдагы достун артынан кетирем деш керек. Вот ошондо бардыгы дарман. Азыркы бийликтин 5 жылдык иш аракеттерин, артыкчылыгын жана кемчиликтерин конкреттүү түрдө айтып бере аласызбы? Аябай жакшы суроо экен. Буну абдан анализдеш керек да. 5 жылда айтпадык башында кош бийлик болду деп. Кош бийлик. Раз 5 жылдык ишке баа бергенде, ошол кош бийликке өзүнчө баа бериш керек. Президенттин ишине, анан экинчинин Ташиевдин ишине баа беришибиз керек да. Экөөнү бириктирип кинода чыгарып жүрбөдүбү жана бийбосундар. Булар эп кинодон оңдош керек, туура эмес болуп калды. 11 февралдан кийин туура эмес болуп калды. Менин оюмча президент 5 жылдык ишин салыштырмалуу неме 5 деген бааны алсак 4 кат каралды. Тышкы саясатта көз карандысыз эгемендүү саясат жүргүзүп атат. Түрмөдөн чыга калса да түзүк. Мурдагы айрым биздин президенттерге окшоп ашкере кошомат кылып, улуу державалардын президенти ашкере кошомат кылып аткан жери жок. Айрым президенттерге окшоп Трамптын алдына барып, сиз асмандан жаралып калган, асмандан келген президент деп кошомат кылган жок. Же болбосо сизге кокуй тынчтык, сиз татыңыздагы Трамп атындагы тынчтык сыйлыгын түзүшүбүз керек деп Трампка кошомат кылган жок. Тышкы саясатты өзүбүздүн стратегиялык акабыз Россия менен мындай мамилени үзбөй, чоң кошунабыз Кытай менен мамилени үзбөй, анткени бияктан акча келет. Түзүк мамиле мындай эгемендүү саясат жүргүзүп атат. Муну моюнга алышыбыз керек. 4 деген баары мен кое алам, коркпой эле. Инвестиция тартуу боюнча дагы. Мына стройкалар эмнеден курулуп атат? Инвестиция менен курулуп атат. Мамлекеттик бюджеттен анча-мынча каржыланып атат. Айрыкча айыл жолдору
оңолуп атканда мен абдан бетип атам да, биздин айылдын жолдору азыр жакшынакай болуп калды, эми оңолуп калды. Эми сапаты башка нерсе, жүрө көчүп түңүлөт да. Бу да жакшы. Президент анан өзү баш болуп жыл сайын элдик курултай өткөрүп атат. Айыл жеринен келген делегаттар айылдык деңгээлдеги маселеси болсо да бугун чыгарып айтып алып, анан алар отуруп жазып контролго алып атат. Бу да жакшы. Бул да жакшы. Бирок элдик курултайда дагы бир тепкич өйдө көтөрүлүш керек. Мамлекеттик, улуттук деңгээлде маселе. Мен ойлойм, жакын арада ошол маселеге өтөбүз. Президент ушул чөйрөдө жакшы иштерди апара алды. 4 деген бааны смело койсок болот. Эми калган 70% мамлекеттик бийлик менин укамдын колунда болду да, Ташиевдин колунда болду. Анын ишине баа берсек, анын негизги иши эмне болду? 5 жылдан бери мактанган эле мен опугу менен күрөштүм. Опугуну жок кылдым деди. Жок кыйраттым деди. Бул ишине кандай баа берели эми? Ага президент баа берип койбоду. Опуганын ордунда сен УКМКны опуга кылып коюпсуң деп. Мындан өткөн баа барбы? Бул опугу менен күрөшкөн, мактанып, Ташиев мактанып жүргөн опугу менен күрөшүүсү. Опугу менен күрөшөм деп отуруп эле ушу Камчы Көлбаевдин жакындары деп бейгүнөө далилдери жок да бир нече адамдар, мен ойлойм, мыйзамсыз негизсиз камалды деп. Ишенем, комиссия түзсө аларды да ачыкка чыгат. Анан опугу менен күрөшөм деп бизде көчмө жыйын деген жок, соттук көчмө жыйын деген апасынын үйүнө барып соттоп салган эми. Бул средневеке болуп калды да. Орто кылым болуп калдык да. 21-кылым. Ооруп жаткан Көлбаевдин апасын барып соттогон бул шермендечилик да. Анан кантип ушу опугу менен жакшы көрүш да. Опугу жок болду, бирок андан күчтүү жана башында айтпадымбы? Давай Көлбаевдин опугусунан арча сал дагы, УКМК опугага арча сал десек, азыр катташ ошондой болот дебедимби? 10-100 болот деп. Экинчи да мактанган иш эмне болду? Кустуризация. Аябай популярный болуп, ой, мамлекетке алып атам, будан миллиард. Биринчи эле Жумалиевдин миллиардын алдым деди. Заводун алдым деди. Заводун алдып, жогорку кеңеш бөлдүбү ошону? Өкмөт кириштедиби ошону өкмөткө? Мамлекетке алдыбы жок? А бул тынбай айтты, мен мамлекетке алдым деп. А Болот Темиров башкача айтып атат. Мамлекетке өткөн жок деп. Бул Жумалиев боюнча айтайын. Канча миллиард сомду мамлекетке кайтардык деди. Давай кайтарса бюджетке бөлбөйбү жогорку кеңеш? 2005-жылы УКМК мынча акча кустурган экен, ушуну бөлөлү. Мына жака жумшайлы. 2003 мына жака жыйлайлы, 2004 мына жака жумшайлы деп бөлдү. Мен уккан жокмун. Мүмкүн түрмөдө ятып мен укпай калгандырмын. Укпай калсам кечирим сурайм. Муну жогорку кеңешке кустуризациядан түшкөн объектлерди, акчаларды бөлгөнү мен угулат. Значит, мамлекетке түшкөн жок. Демек мыйзамсыз. Мыйзамсыз булардын баары. Булардын баардыгын азыр мына каптоодо ачылды атпайбы? Эми соттошуулар башталат. Үчүнчү дагы иш кылдым деп атат. Өлкөбүздө оппозиция жок калды. Мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирген адамдар жок калып калды деди. Баарын тынчыттым деди. Да, оппозиция жок бүгүн. Ооба. Оппозициядан баштады. Да, бүгүн баардыгын камап, самап, кордоп, бирок үнүн жабалган жок да. Жеңе алган жок да. Мына биз кемпир-абачылар 27 киши акталып чыктык да. Биздин үнүбүздү бадалган жок да. Биз кыйналдык, азаптардык, подвалдарга яттык, уртокмо калдык. Но бирок бизди жеңе алган жок да. Сүйлөп эле ятабыз да. Мына азыр деле сүйлөп атпайбызбы? Буну жеңиш деп айтпаш керек. Эгерде оппозиция, эркин жазуучулар, эркин журналисттер, эркин пресса болгондо Ташиев мүмкүн кызматтан кетпейт эле. Эки достун бийлиги, эки дос бийлиги мүмкүн ажырабайт эле. Анткени алар күрөшө турган оппозиция бар эле да. Ошолор менен экөө биригип алып каршы турат эле да. Оппозиция жок, анан эмне болду? Өздөрү менен өздөрү бири-бирине оппозиция болду да. Өздөрү кыйрады. Вот ошон үчүн Черчилль айтканда, оппозиция болбосо коомго оппозиция жаратыш керек деген. Оппозиция бул коомду бир тең кармакта кармап тура турган нерсе да. А биз ошону жок кылдык дегенибизге мактанып атабыз. Ташиевдин ою боюнча Кыргызстан Маңкуртстан болуш керек экен, Кыргыз эли Маңкуртка айланыш керек экен да. Мына Садыр Жапаров досун кетирип, мына ушудан бизди Кыргызстанды сактап калды. Кыргыздарды Маңкуртка айланышtan сактап калды, Кыргызстанды Маңкуртстандан сактап калды. Биз Куда каласа Орта Азиядагы демократиялык аралча.
же болбосо байыркы эркин кыргыз эли деген статус менен калышыбыз керек. Ошо статуска кайра келебизби? Мен ойлойм келебиз. Кудай кааласа келебиз. Анан дагы бир иши. Тынбай чек араны мен чечтим деп мактанып жүрөт. Чек ара маселесин. Ушул Тажикстан менен Өзбекстанда 15% ал кемпирабадка байланыштуу. Ушуну мен чечтим деп мына мактанып жүрөт. Эгерде Ташиев чечкендей, Өзбекстан менен Кыргызстандын кемпирабад маселесин Ташиев чечкендей чечсе, 1965-жылы Юсуп Алиев эле чечип коймок. Рашидов ошондо эле сураган кемпирабадты бергиле деп. Юсуп Алиев берген эмес. Андан кийинки бардык президенттер берип коймок. Берген жок талар. Акырында Жээнбеков мен ушул жерде өскөм деп албай койду Мурзиевке. Атамбаев акыркы кол коюп келатканда Ташкентте Искандар деген завод эле мындай кылгандан кийин адагы кийин калтыралы деп кол койбой койгон. Муундай чечкендей болсо давно эле чечилип калмак. Буга мактана турган эч нерсе жок. Бердик да биз. Эч нерсе алган жокпуз да, бердик. Аны менен мактанбаш керек. Экинчи, Тажикстан менен чек ара маселесин чечсек 1989-жылы Тажик-Кыргыз чек арасынын алкагында чоң жаңжал болгон. Анда Маккамов эле биринчи секретарь. Бирсе Масалиев эле. Масалиев экинчи адам, бирсе Кыргызстандын экинчи адам Жумагулов, Соминдин төрагасы. Үчүнчү адам идеолог боюнча идеолог мына Шеримкулов экөө тең тир, экөө тең баатыр бүгүн. Сурасаңар айтып берет. Булар айлап, жылдап жатып Баткенде жүрүп, акыры келишимге келишип, Головной жанагы суу бөлгүчтү, жанагы ушул эгемендүүлүктү 91-жылга чейин чек араны ошолор сактап калган. Маккамов кол койгон бардыгына. Ворук Анкылап бойдон калган. Достук айыл бизге калган. Головной суу сактагычы бизге калган. Эгерде азыр Ташиев чечкендей Кыргыз-Тажик чек арасын чечсе, ошондо эле 89-жылы Масалиевдер эле чечип коймок. Маккамовго берели ушундай мына сууну тең пайдаланалы, достук айыл берели, анан Ворухуңарга нейтралдуу жол берели деген. Алар кылган эмес. Алар 1 сантиметр болсо да Кыргыздын жери деп ыйык көргөн. Кой кемитпейли деп. Ошон үчүн мен жеке пикирим, чек ара маселеси боюнча Ташиев мактанбасын. Али тарых буга баа берет али. Нечен жолу баа берет тарых. Тарых бул эмчи чек ара маселени Ташиев чечти деп атам. Мен чечтим деп жүрбөйбүн. Мен бердим. Мен чечтим. Мен чечем. Менен башка мынтем деп жана ошо Баткендин депутаты бар, ошо Айжигитов дегенди жөн эле залдан куу, ада хандын колун сындырам, мутуңду тилиңди suuruyum деп. Эми мен чечкендей болбосо мен ушинтем деп эле. Мен чечкендей болбойсо деп пристав барып камап коюп мактанып жүрдү. Өткөн жылы Баткенге барып мактанды. Мына чек араны пайдаланып чыргылам деди эле, Бекназаровдун баш кылып, Жээнбековдун төш кылып камап салдым деп мактанды. То есть өзү бизди камап салганын өзү жарыя кылды ошо жерге. Ушу шердикпи? Адамды камап койдум деп барып ошо жерге мактанып атат. Эми ошон үчүн бул мактанганы ушул кылган иштерин айтып атам да. Бул иштер менен Ташиевдин кылган ушул 5 негизги багытындагы иши, анан коррупция менен күрөштүм деп атат. Коррупциянын баары өзүндүкүнгө чыгып атпайбы? Президент айткандай өзүндүкү. Коррупция, чоң коррупционер каякта? Коррупция деген каякта жүрөт? Коррупция деген мамлекеттик бийлик бутагында жүрөт. Майда чүйдө налоговый инспекциялардын инспекторлорду, майда чүйдө таможниктерди, майда чүйдө милициянын кызматкерлерин камап атты. Булар аларга жетекчиңе показания бер. Ушуну чыгарам. Ушуга окшогон нерселер менен камап атам. Мен ойлойм, коррупция менен күрөштү деп. Чоң уголовный кодексте коррупция статьясы менен ушулар өттү десе, мен андайды көрө алган жокмун. Бул бир убактарда Акаевдин убагында же кийинки убактарда мыйзамсыз приватташтырган айрым жерлерди кайтарды. Это коррупция эмес. Ошол убакта Акаевдин программасына жарашка алган алар. Ошолорду кайтарды. Кайтарышы мүмкүн. Ну бирок аны дагы мамлекетке алганы дайсыз да бүгүн. Мен ошон үчүн айтып атам, парламентте мамлекеттик комиссия түзүп изилдеш керек. Эгерде буга макул болбосо, мен ушул жерден пайдаланып айтып коеюнчу. Мына эч убакта мына Ташиев кылгандай эч ким кайтарган эмес деген Ташиевдин пиарщиктери көп да.
Мен ошолорго кайрылып коеюн. Мына жакында 7-апрель келатат. Убактылуу өкмөт канча объектти, канча акча кайрылганын мен документалдуу түрдө көрсөтөм. Ошону жогорку кеңеш кантип бөлгөндөн бери, чечиминен бери көрсөтөм. Ташиев да ушул 5 жылда алган, кустурган объектилерин көрсөтсүнчү мага. Экөөбүз дебатка чакырайын. Көрсөтүшөлү бири-бирибизге элибизге. Ташиевдин баатырлыгы, элдик генерал, анан баатыр тиги, бул анан бул дегени мен ачыгын айтып коеюн дагы. Бул кысканыч эмес. Мен өлкөмдү жакшы билем да. Мен өлкөмдү коргогон кишимин. Үй бүлөсүн да жакшы билем. Дәл эле жакшы көрөм. Ушунча мага алган азап тозогуна карабай, дәл эле жакшы көрөм. Жамандык, мен көргөн жамандыкты бул Кудай ага көрсөтпөй эле койсун. Бирок эл алдында ушул жүздөгөн үй бүлөгө салганына эркекче генералдарга жооп берсин. Ошолордун ар кимибизден кечирим сурасын. Ошондо генерал болот. Ошондо элдик баатыр болот. Анан жанагы 200 пиарщиктердин акча төлөп коюп эле анан бул мындай кыйын, анан бул мындай титиретип койду, анан кылып кайтып койду, анан кустуртуп койду дегендери менен ал баатыр боло алат. Бүгүн жок алар. Кана ошолор? Кана? Титиретип койгон Ташиев. Андай кошоматчылар убактылуу да. Ошол үчүн алар жок. Мен ошол үчүн Ташиевдин 5 жылдык ишине 0 деген дагы. 0. Эгер ошо 0 андай эмес десе, мен мына дебатка келсин, көрсөтөм. Биз убактылуу өкмөт 3 айда эмне канча объектти кайтардык мамлекетке. Ал 5 жылда эмнесин кайтарсын, көрөлү ошол жерде салыштырып элибиз көрсүн. Мен чакырам, келсин. Азимбек Анаркулович, ушул тапта Кыргызстанда калыс пикирин айта ала турган саясий күчтөр, оппозициялык топтор же болбосо партиялар барбы? Кыска нуска. Бар, сен экөөбүз айтып атпайсызбы азыр? Бар, бу дагы бар. Чет өлкөдө качып жүргөн журналисттер деле айтып атпайбы? Түрмөдө ятып деле ондогон журналисттер айтып атпайбы пикирин? Туугандары деле бул чачылып кетти, жоюп салдык дегенге мен ишенбейм. Алар бар. Бирок болгону ушунчалык Ташиевдин зомбулугунан чүнчүп, ийилип, ушундай чөгөлөп жан сактап турат да. Азыр эми ошолор Ташиевдин кетиши менен байшешектей болуп мынтип жабылып чыгат деп айта албайм. Ушу биригип алып Ташиевдин байчалык эме Ташиевдин ордуна келе калам дегенди да колдобойм. Биз мамлекеттин улуттун кызыкчылыгы үчүн тескерисинче азыркы Садыр өзүнүн досун садага чаап ушундайга кетип атабы. Ошондой конструктив жол менен биригип жардам беришибиз керек президентке. Мына ошондо чоң оппозицияга барабыз. Ошондо чоң оппозиция деп коебуз, ошондо чоң күчкө айландырабыз. Ошондо кыргыздар өзүнүн тарыхый тубаса багы каада салттуу, нарктуу мүнөзүбүзгө келебиз. Азимбек Анаркулович, сиз Ташиевди кандай билгендей эле, биз сизди ошондой билебиз. Кандай саясий кырдаалдар болбосун, өзүңүздүн чындыгыңызды жашырып айтып келесиз да. Тилекке каршы ошол учурунда сизди эч ким укпайт. 2020-жылы эки достун достугу сөзсүз бузулат. Анын биринчи Ташиев баштайт деп сөзүңүз ушул жерде маек бергенсиз. Тилекке каршы ошол маектердин баардыгы көрсөтүлбөй калган убагында эми мындан аркы саясий суроо берейин. 2027-жылы январда президенттик шайлоо өтөт. Ошол президенттик шайлоо кандай өтүшү мүмкүн? Президенттик шайлоо азыркы президенти Садыр Нуркожоевдун мындан аркы жүргүзгөн саясатына байланыштуу болот. Азыркы жүргүзгөн ушу досунан айрылып, ар бир мамлекеттик институттарды реформалап, анан кийин мындай кичине калыстуулук, ачык айкындуулук берип атат. Ушул саясатын уланса, мен ойлойм, шайлообуз жакшы эле өтөт. Президент дагы 5 мүнөткө шайланат. Эгер ага болбой, жанагынтип эле паказука кылып, досун, үкөсүн, анан мунусун, анан жакындарын депутаттан кетип эле анан жашай берди, ушу менен эле чектелип кала турган болсо, ачык сөз, анда шайлоо өтө курч өтөт. Сиз өткөндө бир сүйлөшүп отурганда мындай сөздү айттыңыз да мага. Аксы окуясын бир ошол иш-чараны өткөрүүдө же эстегенде мен ошол учур менин жүрөгүмдүн кан тамырынан өтөт депчи. Жакында апрель окуясы жана июнь окуясына 16 жыл болот. Ошол окуялар тарыхтан өз ордун таптыбы?
апрель окуясы, июнь окуясы, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, Батыров жана ячейкалар тууралуу коомчулукта аябай талкуу болот. Ушул талкууларга кандай пикир айта аласыз? Сиз өзүңүз убактылуу өкмөттүн бакандай башчыларынын бир катары жогорку суроолорго кандай жооп бере аласыз? Ак Суу окуясы 24 март, 7 апрель, 10 жылкы июнь окуялары булар баары тамырлаш да. Бири-бири менен уланып келген нерселер. Өтө чоң тема, өтө чоң окуялар. Тилекке каршы мен камалып жатканыма байланыштуу 4 жылдан бери ушул окуяларда интервью бере албай калдым, айта албай калдым, сүйлөй албай калдым. Бирок канча бутча соцсеттерге кээ бир саясатчыларды, ошол убакта жүргөн саясатчылардын бурмалап, башкача айтып аткандарын угуп атам. Өзүм деле ошолорго бир ответ бербей, уялсаңар болот дегим келип атат да. Бирок бул өтө чоң тема болгондо байланыштуу мына 7 апрель келе атпайбы? Ооба. Ушунун алдында экөөбүз бир чоң маек берели. Жарайт. Өзүнчө чоң. Мен бүт документтерди алып келип ушу кыргыз коомчулугуна дайыр жыл документтерди көрсөтөйүнчү. Ошо ячейкалардан алынган акчалар кимден алынган, каяка жумшалган, эмне болгон, Ак Суу окуясы эмнеден чыккан, же болбосо Бакиев кантип бийликке келди, Кулуу экөө кантип тандем болду, тандемди ким бузуп кетти. Ушуга окшогон нерселер азыр да айтылып атат. Мына эки достун тандеми бузулганына байланыштуу ошо Бакиев менен Куловдун тандеми деген нерселер чыгып атат. Ушуга окшогон нерселерге бир кенен кесири кийинкиде мен жооп берейин. Бизге алтындай убактыңызды коротуп, маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Мындан аркада ишиңизге ийгилик. Мындай учурда калыс пикирин айткан аксакалдардын баары жокко чыгып кетет эмеспи? Кандай учур болбосун, сиз бизге келип ушул саясий кырдаалда бийликтегилерге өз пикириңизди айтып келесиз. Бул боюнча сизге терең ыраазычылыкты билдирем. Сизге рахмат. Ошол көптөр коркуп, кой будан интервью алып бийликке жаман көрүнбөйүн дебей, дайыма интервью алып, чакырып, бизди колдоп, бүгүн мына Нургазы Анаркуловдун акыбалын деле көрүп атам. Ушуда канча жылдан бери ушу биз менен эле жүрчү эле. Анан мына Ташиевдин багы пресс-секретардын айланып алам деп не деген адамдар тартып атат азыр. Ошондуктан бул кыска өмүрдө, обот дүйнөдө адамдык сапат, анан адилеттүүлүк, чындык баардан жогору болуш керек да. Мен ошол унчукпай коюуга укугум жок деген принцибимди сактап келатам. Дагы сактайм деген ниетим бар. Анткени улам жашың өйдөлөгөн сайын, аксакалдык мемек өткөн сайын, ошол адилет калыс сөз көбүрөөк ошол адамдарда, улуумун адамдарында ошол болуш керек деген бекем позициядамын да. Рахмат маегиңизге.